Кызылкая шаардык кеңештин депутаттары да өз салымдарын кошуп, элдик сом аркылуу жардамдарын көрсөтүштү. Аларга дагы терең ыраазычылык. Бүгүнкү күндө биздин Кызылкая шаарынын эли өтө ынтымактуу эл. Ынтымак бар жерде ырыскы болот дейт. Ошол себептен бүгүнкү Кыргызстанга келген ушул COVID-19 илдетин биз сүрүп чыгарабыз деген ойдомун. Эгер ынтымак болсо, ден соолугубуз биримдикте болсо, бул илдет эч качан бизге келбейт. Ошол себептен медицина кызматкерлери күн бою эмгектенип, бул илдеттерден жеңип чыгып кетебиз деген ойдобуз. Биз ар бир үй бүлөдө ден соолук каалайбыз. Ар бир үй бүлөдө нарисенин гана күлкүсү жаңырсын. Ошол себептен дайыма үй бүлөңөр менен тынчтык болуп, эч качан оорубаңыздар. Биз турганда сиздердин ден соолугуңуздар чың болот. Рахмат бардыгыңыздарга. Урматтуу элим журтум, рахмат силерге. Биз аябай кубанып, сүйүнүп турабыз. Биз мындай тез жардам автоунаасыны еңсеп, асманда күткөндөй болуп атабыз да, бирок бүгүнкү күндө рахмат силерге ушундай бизге реалдуу түрдө өзүбүздүн алдыга келип кой бергениңерге чоң рахмат. Биз мына силерге муктап мен ошол Кызылкая шаардык саламаттык сактоо тармагынын координатору катары биздин Кызылкая шаарыбызда 2020 жылдын 16 март күнү ушул коронавирустун таркалып кетишине каршы жана коронавирустун алдын алуу иш-чараларын ишке ашыруу боюнча Кызылкая шаарында штаб түзүлгөн. Ошол 16 марттан бери ушул иш-чаралар жүргүзүлүп келатат. Мен дагы жетекчи катары кичине кыска айтып койсом, ушул 5 айдын ичинде мындай өзүбүздүн жергиликтүү бийлик мэрия тарабынан 1 миллионго жакын жардам кылышты. Булар постого тургандарга тамак аш, обсервациядагыларды уюштуруу боюнча, керектүү каражаттар боюнча 1 миллионго жакын акча каражат беришти. Андан тышкары биздин МЧС, то есть өзгөчө кырдаалдар, алардан 600 миңдей сомдой акча берди. Мындай просто булар мына операция кылгандарга шарттарды түзүү, тамак аш боюнча эметип атат. Ошондой эле Кыргыз мамлекеттик өкмөтүнөн ошол 5 айдын ичинде ошол медицина кызматкерлер коронавирусқа каршы иштеп аткандыгына байланыштуу кошумча 11 миллион сомдой акча айлык катары берилди. Булардын дагы айтып кетүү керек. Бирок сиздердики айрыкча приятный, айрыкча кубанычтуу, бизге мындай күтүп аткан эңсеген нерселерибизге келген аябай кубанычтабыз. Рахмат, бардык балдарга рахмат. Ушул иштерен катышкан балдарыбызда ушундай бизге кыйла күч дем болду. Ушундай элдин биримдиги, элдин ынтымагы көп нерсени жаратат экен дегенге мен ышанам. Жана биринчи айтып кетти, менин шаарым деген сөзчү. Бул аябай мааниси күчтүү да. Ар бир жаран менин шаарым, менин Кыргызстаным деген болсо, кичинеден болсо дагы биз тез эле оңолуп кетебиз. Кыргызстан, Кызылкая бул биздин жерибиз, өзүбүз кандай шарт түзөбүз, өзүбүз кандай бири-бирибиз менен ынтымак мамиледе болобуз, бул биздин өзүбүздүн жашоо шартыбыз оңой. Чоң рахмат. Дагы бир айтайын деп эсиме чыгып калды. Толкундан турабыз да. Эсиме мына караңыздарчы. Дагы бир нерсе айтып коелу, баардыгыбыз эле интернет көрүп атабыз. Бүт дүйнө жүзү Кыргызстанга суктанып атат. Кыргыздар ушундай, кыргызстандыктар ушундай ынтымак экен, бири-бирин колдойт экен, жакшы экен деп. Анын ичинен айрыкча кызылкаялыктар. Кыргызстанга үлгү болдуңар. Биринчи жолу ушундай кылып, аябай сыймыктанып атам. Рахмат. Бардык уюштуруучуларга рахмат. Ден соолукта болоюңар. Кудай кааласа коронавирусту жеңебиз. Жашообуз жакшы болот, кудай кааласа. Эң кульминационный момент, урматтуу эл журтубуз, ушул унааны ниет кылып, ушул Кызылкая эли менен биргеликте шаардын тургундарга элден элге болсун деген ниет менен ооруп жаткан учурда өзү Ибрагим акабыз, байкебиз ниет кылган экен. Ушул ниетти ушул эжелер менен, жалпы эл менен
birgelikte işe açtı. Andan tışkары mına көрүп турасыздар, Кыргыз Türk Sapat Liseyinin 2003 жылғы бүтүрүүчүлөрү Береке Бирдем коомдук уюмунун жетекчиси Адеп Башаты элим барсын бу коомдук уюму биргеликте ошол белектерди чогултурат. Анда эмесе жандуу кол чабуулардын алдыда Кызыл Кыя шаарынын үй бүлөлүк медицина борборуна ушул белектерди тартуулаганга баш берипсиздер. Başarılar. Жақсылықтарға ешкім ардайын сумасымен. Рантанға көбірек қаттасын. Орулар жоғой, орулар азайсын бізде. Ушул ковидті ынтымақтуулук бейімдік менен жеңіп шығайлы. Жана толқындан кетсе, тасып кетсесінен сүйіп алды. Өзің аманаты бар. Ушул жақсы пайдаланыңыздар. Бұл біз башка жакшы алып келген жоқпыз. Элдикин алып эле кайра өзүңүздөргө берип атабыз. Токтолсун. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Андемесе Бирдем коомунун жетекчиси өзүнүн белектери бар экен, келиңиз. Сиз деле өзүңүздүн салымыңызды ушул Баткен областынын Кызыл Кыя шаарынын элине жардам иретинде ушул концентрация өткөрүп атат, кошумча белектер бар экен. Ушул фонддун атынан бир консультацияны сиздерге катар алып келдим эле. Андан тышкары бул жакта борбордук методду билесиз да, Гоголеда. Ошол жактагы АДП жамаат алган акчадан сиздерге 18 сырт маска, анан 4 участок берилди. Ошолордун аманатында кошо алып келдим. Бул сиздерге барыңыздарга рахмат. Көп кубат берсин. Рахмат, чоң рахмат. Мына белектердин бардыгын Кызылкия шаары үй бүлөлүк дарыгерлер же аймактык оорукана же санитацияда бөлбөйбүз. Кимге керектүү болсо беребиз. Мына жерде рациялар бар экен, рацияларды дагы бөлүшпөйбүз. Кайсы медицина мекемесине көбүрөөк керек болот. Ошол жактарда бөлүштүрөбүз деп сөз беребиз сиздерге. Бизде азыр дагы жакшы атайын ушул дарыгер өзү